Өтүп жаткан сабактарды мыкты билип тарбиялоонун заманбап ыкмаларын өздөштүрүп, балдар жана өспүрүмдөр менен баарлаша алган мугалимге KG Group курулуш компаниясы келе жаткан 2016-жылдын августунда бир бөлмөлүү батир белек кылат. Айтмакчы, өз ишин так жана туура аткарган милиция ошондой эле ак халачан дарыгерлер дагы турак жайга ээ болмокчу. Кыргыз элимдин билимдүүлүгүгө жакшыраак салым кошо билсе деп мугалимдерди. Кыргыздын дени сак болушуга салым кошо билсе деп врач, медицина кызматкерлерине. Андан кийин ошол кыргыз жеринин коопсуздугуна тартипти жакшы сактап берсе деп ошол милиция кызматкерлери деп 3 багыт тандап, бул нерсенин баягы пиар максатта эмес, таанылып билсек деген максатта эмес. Балким көргөн билгендер, уккандар биздин дагы катарыбызды толуктайбы. 3 багыттын негизинде бериле турган батирге өлкөнүн бардык аймактарында эмгектенген инсандар талапкер боло алат. Аларды тандоо үчүн атайын калыстар тобу жакын арада түзүлөт. Алгачкы жолу акысыз берилүүчү турак жайлардын саны азырынча 3тү түзүүдө, ал эми келечекте алардын катары акырындап көбөйө бермекчи. Быйыл ушул эмки жылга арнап ушул эле күчүбүз жетип турат. Биз да өзүбүздүн чамабызга жараша ушундай эме кылдык. Бирок Кудайдан тиленебиз, балким ушундай бир багытты тандасак, Кудай таала балким башка жактан да биздин деңгээлди көтөрсө, биз бөлүшүп, көмөктөшүп, деги эле мамлекетке кызмат өтөп, желекти желбиретип аткандарды унутта калтырлаганга ниетибиз калыс. Эске салсак, KG Group курулуш компаниясы буга чейин көп балалуу үй-бүлөлөргө 4 баланын ата-энесине бир бөлмөлүү батирди акысыз белекке берген. Колубуздан келип турганда бөлүшө билсек, ошолордун кээ бир деңгээлдеги жагдайын өзүңүздөргө белгилүү көп эле кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер үй деген маселеси өтө баягы ооз тура турат да. Эң азынан ошол жакта пайдалуу болсок, биринчи максатыбыз ошол. KG Group курулуш компаниясы келечекте карапайым калктын камын ойлоп, социалдык турак жайлардын санын көбөйтүүнү максат кылат. Ал үйлөр бир эле борбордо эмес, өлкөнүн бардык аймактарында курулмакчы.